Быйыл 25-октябрда жогорку окуу жайлардын башаты, флагманы болгон Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин 100 жылдык юбилейи мамлекеттик деңгээлде белгиленет. Юбилейди утурлай аталган окуу жайдын ректору Догдурбек Чонтоев менен баарлаштык. Окуу жай жетекчиси университеттин юбилейин белгилениши, бюджети, материалдык техникалык базасы жана келечектеги иш пландар боюнча кеңири айтып берди. Саламатсызбы, Догдурбек Токтосартович? Саламатсыздар. Быйыл күзүндө Улуттук университеттин 100 жылдык мааракеси болгон турат. Ошо жыл аягындагы жолугушууда сиз ушул маараке эл аралык деңгээлде белгиленет деп айттыңыз эле. Анан ушул мааракени белгилөө Улуттук университетке эмне берет? Ушул быйылкы жылдын 25-октябрында 2025 жылы Улуттук университеттин 100 жылдыгы белгилейбиз деп турабыз. Бул жанагы Кыргыз Республикасындагы өкмөттүн токтому менен мамлекеттик иш-чаралардын катарына кирди. 100 жылдыктын алкагында Улуттук университетти бир өнүгүп өсүүнүн жолуна буруп, жакшы мындан ары көтөрүлө турган деңгээлге алып келсек деген чоң тилегибиз бар. 100 жылдыкка карата 100 чоң китеп, монография, окуу куралдарын чыгарабыз деп турабыз. Андан сырткары бир 100 кабинетти бүгүнкү шартка жооп бере турган дай кылып кабинеттерди даярдайбыз деп атабыз. Өз эле структураларды алып караганда бүгүнкү күндө бизде 32 структура бар, 61 кафедра бар. Ошол ар бир кафедра бирден жаңы современный лаборатория түзсө, калганын биз университеттин эсебинен даярдайбыз дагы. Ушуга чыгабыз деп даярданып атабыз. Бүгүнкү күндө биздин финансовый дагы, илимий дагы потенциалыбыз жетиштүү. Улуттук университет көп нерсени өзүнүн эсебинен эле жасаганга да мүмкүнчүлүктөр бар. Ошонун бирөөсү мен айтып атам, мына 30 жылда бир да жаңы здание салынбаптыр деп, 4-үнчү жатакананын ордуна жаңы бүгүнкү шартка жооп берген 12 этаждык здание салабыз деп азыр даярданып атабыз. Учурда окуу жайда канча студент бюджеттик негизде, канча болсо келишимдик негизде окуп атат жана ошо жанагы жетим, тоголок жетим, багар көрөрү жок студенттерге кандай жардамдар көрсөтүлөт? Бүгүнкү күндө Улуттук университетте 29.862 студент окуйт. Ошонун бир 2000ге жетпеген эле бюджеттик негизде, калганынын баары жана келишим, контракттык негизде окушат. Анан мага берген данныйлар боюнча ошол жана почти 30.000ге жакын студенттин бир 450дөй ар кандай категорияда льгота требует аткан жетим балдар, жарым жетим балдар, же болбосо инвалидность бар экен балдар бар экен. Мен биз жана ал жерде жана профсоюздун организациянын ортосу астында бир 20 кишиден турган комиссия бар. Ошол список боюнча ошол комиссия карайт дагы. Ким өтө жана муктаждардын баарына колубуздан келишинче жардам берип атабыз. Бирок это не означает, что жана 450 бала болсо ошонун баары жана социальный шартына карата баарын бекер окутабыз дегенден алысыраакпыз, бирок мүмкүнчүлүккө жараша колубуздан келишинче жардам берип атабыз. Ошо университет өзгөчө окуу жай статусун алгандан кийин окуу жайдын бюджети 1,5 миллиардка чейин өсүптүр. Анан 2025 жылы аны 2 миллиардка жеткирүү максатыбыз бар дедиңиз эле да. Анан ушул бул каражаттын канчасы мугалимдердин айлык маянасына кетет да, канчасы башка максаттарга жумшалат? Былтыркы университеттин бюджети 950 миллион сом тегерегинде болгон экен. Быйылкы бюджетибиз ушул 1,5 миллиарддын тегерегинде деп пландаштырып атабыз. Эмдигиси может быть ошо 2 миллиардка жакында барышы мүмкүн, 1,8дин ар жак бер жагында. Статья расходовдо жазылганы зарплаттарга баары бир ушул контракттын 68-70% чейин кетип калат. Ар жагында 30% берки өзүнүн отчисленияларынан кийин анан бир где-то 12-18% чейин развитие калат. Бир кезде ушу билим берүү сапаты, окуу стандарты боюнча Улуттук университет Кыргызстандагы окуу жайлардын флагманы, башаты катары эсептелчү да. Анан кийинки кездери ушул талаптарга жооп бербегендиктен окуу жайдын аброю, кадыры да түшүп кеткени белгилүү баарыбызга. Анан былтыр баягы Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын рейтинги боюнча Улуттук университет 6-орунга чыгыптыр. Анан келечекте ушул окуу жайды 1-орунга чыгаруу боюнча кандай максаттар бар? Былтыр менин бактыма мен келип бир жарым ай иштегенден кийин эле жаңы жылдын астында Улуттук университет биринчи болуп азиялык вуздардын арасында жанагы 940 вуз бар экен, ошонун арасында 381
орунга рейтингде кирдик. Андан сырткары тиги Борбордук Азиянын вуздарынын арасында 25 орунда турабыз дагы рейтингде, и Кыргызстандын вуздарынын арасында ошол 6 орунда турабыз да. Анан мен келгенден кийин эле бир отдельный команда түзүлүп, бул ушул жана QS деп коет, ошол рейтингге кирүүнүн бир платформасы бар, ошонун үстүндө иш алып барып атышат. Мен ойлойм, бул 25-жылдын аягындагы улуттук университеттин показательдери былтыркыдан да жакшы болуп. Жатакана маселеси кандай болуп атат? Бир студент окуу сезонуна дейбизби же бир айга дейбизби канча төлөйт? Ошол баягы карапайым адамдардын капчыгына оордук кылбайбы? 4 жатаканабызда бүгүнкү күндө бир 1200гө жакын ошол сырттан келген, региондордон келген студенттер жашап атышат. Эми шарттары ар кандай, например, ошол жанагы 2ден жашаган, 4төн жашаган семейный жатаканалар бар. Алардын тарифтери ар кимисиники өзүнчө, бирок жалпылап айтканда ошол сумма деле бүгүнкү рыноктун шартына эмесинен низкий эле. Студенттер чем жанакындай 25-30 миң сомго квартиралап турганга караганда, бул биздин жана однокомнатный семейный жатаканабыз болгону бир 15 миң сомдун тегерегинде семьяга төлөнүшөт айына. Берки общий студенческий ал жерде бир 3 миң 4 миң сомдон эле төлөп жашашат. Ал менимче Бишкектин шартына допустим ойлойм. Анан муну чече турган дагы бир жолу айтып коеюн, мына могу биз аркабызда турган жанагы аварийный деп аткан 4-үнчү жатаканабызды тез ушул жакынкы 1 жыл 2 жылдын ичинде салып бүтүрүп алсак, мага бүгүнкү күндө ошол алып келип атышат проект. Ошонун ордуна 12 этаж жаңы жатакана туруп кала турган болсо, ал жерге 9000 квадратты баткызып беребиз деп атат. 9000 квадрат деген это бүгүнкү күндө бир дагы бир 500-600 бала жашай турган жатакана, современный жатакана болуп калат. УКМК жетекчиси Камчыбек Кыдыршаев Ташиев, ошо жогорку окуу жай жетекчилери айрым окутуучулар менен жолугуп, ошо окутуучулар менен студенттер арасында бир сүйлөшүү, келишүү болуп алып, коррупцияны жайылтуу күч алып атат деген ойду айтты эле да. Анан бул багытта кандай иштер жүргүзүлүп жатат? 16 январда бул жолу ушуга мен да барып катышкам. Ошол жерден так даана ачык эле айткан, Камчыбек Кыдыршаевич мынтип айтты: буга чейин биз жетише албай жүргөнбүз, мына быйылкы жылдан баштап убактыбыз да, колубуз да, күчүбүз да жетет, система образованияга жеттик деп айткан. Биз келип эле университеттин ичинде мугалимдердин арасында да, студенттердин арасында да серия ушул разъяснительный иштерди жүргүздүк. Ал жерде да айтылган, ушул не обязательно эле максат эмес бирөөнү кармап камап алыш, наоборот ушул бир идеологиялык жактан профилактика жүргүзбөйлү деп. Биз ушунун алкагында комиссия түздүк, мугалимдердин арасынан да түздүк, студенттердин жана жаштар департамент деген бар, ошолордун арасынан да түздүк. Фактически ушул кийинки 2-3 жумада ар бир группага чыгып, ошол жерде айтылган сөздөрдүн баарын айтып, даже бизге ошол жана ППС менен жолугуп аткан ошол ГКМБнын начальник управлениясынын замы да келип өзү катышып, өзү айтып берди. Ошол жанагы жаңы законго такап ошондой болгон өзгөрүүлөр, анан мындан кийинки последствиялар кандай боло турганын баарын правовой поледе юридически түшүндүрүп беришти. 4 жыл мурун эркин журналист Ыдырыс Исаков ушул окуу жайдын имараттарын тартып, абдан эскирген, чагылдырды эле да. Анан сиз дагы өзүңүз жакында эле айттыңыз эле, ушул улуттук университеттин айрым имараттары эл аралык билим берүү стандартына жооп бербейт деп. Ушул өзүңүз жетекчилик кылган 4 ай ичинде ушул багытта эмне иштер жасалды? Бул зданиялар жана мен айтып аткан 12 окуу корпусу баардыгы эле өткөн кылымдын аяк жагында салынгандыктан архитектурно эскирди да, аны канчалык ремонттоп, канчалык оңдосок деле бүгүнкү требованияга толук жооп бербей аткандыгы чын. Ошол эле мезгилде жана отоплениянын проблемалары бар, ошол эле мезгилде жана санузелдердин проблемалары бар. Анан мен келгенден кийин бир чети ошол журналист, жанагы независимый журналист деп коебузбу, Ыдырыска чоң рахмат, ошол убагында көзгө көрүнбөй аткан нерселерди көрсөтүп берген үчүн. Ошондон кийин бир топ материалдык техникалык базаны оңдош үчүн иштер жүргөн. Мен бүгүнкү күндө ошону улантып атам. Колубуздан келишинче жасап атабыз. Мына бүгүнкү күндө тиги 5-корпус менен 6-корпустагы бүт сантехниканын туалеттер менен этаж менен баардыгы жаңыртылып, капитальный ремонттон өтүп атат. Андан сырткары могу зданиянын тегерегинде инфраструктураны оңдоп, ушул студенттерге шарт түзүү боюнча да жакшы
нерселер болуп атат. Мына биз өзүбүздүн күчүбүз менен эле бул главный корпустун арткасындагы жанакы почти 1 километрдин тегерегиндеги жолду өзүбүз эле асфальттап, освещение коюп, скамейкалардан бери коюп койдук. Хотя мен келгенде ошол жерде аң чөнөктө тиги өткөн кылым 70-жылдагында тропинка, брусчаткалар бар болчу да. Мындай иштер көп эле болуп атат. Материалдык техникалык базаны оңдоо үчүн биз былтыркы жылдын аягында фактически бардык структураларга, бардык кафедраларга общий bir 200 компьютер, 100 ноутбук, 100 принтер алып, бардык структураларды обеспечить. Бул бүгүнкү күндө уланып атат, ошондой эле спорт площадкалары оңдолуп атат. Мына тиги 6 корпустагы жана чоң спорт залыбызды практически 9 миллион сомго капитальный ремонттон өткөрдүк. Азыр ошол жерде да душтардан бери, раздевалкалардан бери залдын өзү чаңкайып сонун зал болуп калды. Мындай иштерди улантабыз. 100 жылдыктын алкагында мына ушул главный корпустун аркасында да бир пландаштырган бир компактный, легкий конструкциядан болсо дагы бир айнектен музей салсакпы деп даярданып атабыз. Главный корпустун эки бетине, сырткы беттерине бир бүгүнкү күнгө жооп берген современный бир сквер дейбиз, зона отдыха студенттер үчүн түзүп, ал эми бул жана тогуз коргол турган жагына возможно даже жанакы амфитеатрдан бери жасасакпы деп пландаштырып атабыз. Ушу мурдагы окуу жайдын мурдагы профессору Садык Алахан агай өз учурда ушу окуу жайдын 8 толук кандуу иштеген 8 окуу имараты, 11 жатакана жана жаңырылып жаткан 2 имарат болгонун, анан кийин айрым имараттар башка мекемелерге өткөрүлүп кеткенин айткан эле да. Анан ушу жаңы бийлик келгени айрым имараттар кайра окуу жайга кайтарыла баштаганын айткан да. Анан бүгүнкү күндө ошол имараттар толук университетке кайтарылдыбы же кайтарыла элекпи? Жанагы цифралар 8-11 деп атканыңызды билбейм, бирок менин билишимче бир 3-4 объект ушундай бойдон турат. Мына могу аркабызда 9-10 жатакана деп биз студент болуп окуп жүргөндө жаңы салган 9 этаж жатаканалар болчу да. Ушунун 10 жатакана ошол убагында 90-жылдардын ар жак бер жагында билбейм, точно КТРКга өтүп кеткен да. КТРдагы журналисттерге или жаш мугалимдерге берип койгондо анан кийин ал колдон колго өтүп сатылып кеткен. Мына биздин главный корпустун аркасында турат. Биз ошону чогуу 9 корпустун ремонттоп койдук, жатаканабызды ичи тышы менен бир вид келтирип, бул жерди жасайлы десек бизге баш ийбейт, биздин жатакана бөлөктөргө өтүп кеткендигинен сырткы бети до сих пор тегереги бир бүгүнкү биздин общий фонду да бузуп атат десек болот да. Московский Правдадагы жанакы биздин 11 жатаканабыз бүгүн ошол корпуста кыргыз патент отурат. Эми кыргыз патентте бүгүнкү күндө бир 100-дүн тегерегинде сотрудник иштейт экен, мамлекеттик орган. Эсил ошол мамлекеттик органга бөлөк жерден жаңы жана бошоп аткан зданиялардан берип туруп ошол биздин жатаканабызды университетке кайра кайтарып берсе, сонун болмок. Мен уже 2-3 жолу кат менен жазып кайрылып атам, бирок пока мындай результат бере элек. Чоң рахмат агай, ишиңиздерге ийгилик. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик.